19 Mart 2026 yıl plyonkanı tartıp büttük Kuda kalasa. Uzunu 50 metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 katar boluptur. 9'uncusunu da kaydap naraka koşabız. Olacak çekesi kişine traktör ayda almaya kaldı. Buna plyonka jönünde malumat versek, plyonkаны sorap atkanlar boldu da. Bu plyonkanın şırınası şolunday. Biri 20 santimetrelik, bunun 90'lığı da var, 1,5 metrelikliği var. Kalınlığı mınандай juqayla болады, bulança деле kalın болбойт. Бирок жакшы, пышык. Bunun деле түрлөрү болот мына. Колун кыйынчылык менен тешип атат мына. Кыйынчылык менен тешип атат. Bundan da juqалары бар. Бул средний, буну мен сыртында, bunun упаковкасынын сыртында иранский жазуулар бар. Ошонусу жакшыраак, ушул сапатычы. Бул кичине калыныраак болуп тур мына пленка мына. Анча тешиле бербейт. Сәл жакшыраак. 1,20 бул ошондо агат мына арыкты ичинен наркы арыкты ичинен 1,20 да. Анан агат алынгандан кийин жан башына кичине грабилдеп эки жан башын жаткырсаңар, пленка нарак арыкты ичине, бул жагында да арыкты ичине түшөт да, анан кийин пленканын түгүндөгү топуракты алып жабасыңар. Оңойраак болот. Агат ичидеги мына пленканын түгүндөгүнү лопатка менен пленканы кошо түгүн мындак туруп оодарып кете бересиздер жабып. Бул пленканын баасы 200 сом 1 килограмма. Бул бир рулондо 19, 20, 22 ушундай ар түрдүү болот. Өзү сыртында жазылган болот килосы. 200 сом 190 да берет. Бул пленканы мына Манас шаарынан Клубника Кыргызстан бар, Байыл базарынын жанында. Ошол жерден алсаңыздар болот. Буну бир алып койсоңуздар 3-4 жыл колдонушуңуздар мүмкүн. Бизге 2 сезонго жетет ушу 20 кило алсакчы. Бул жерге тигебиз, нар жака бадырынга под пленка кылабыз. Пленка жерди мына көрсөңүз, же тердетип, ичиндеги нымдуулукту сактап, көчөт эр тарагы өсүшкө жардам берет. Ото чөп, главный чаппайбыз. Ушул жерге азыр помидорду баштайбыз, чаппайбыз. Ушу менен өзү болот Куда кааласа. Мына тешик эме жасашты баштадык. Улууга казып. Мына көчөт менен бул көчөттүн ортосу 50 болот. İçinde kapelini кетет мынтип. 50. Бул көчөт менен бул жака чейин 40 сантиметрден. 40тан кетет. Şu bir катарга 115 көчөт батат экен. 114, 115. Бул лунканы тешиш үчүн мындай бир приспособление бар мына. Ушундай бир диаметри, ушундай бир турба бар. Ошо ондук кулектун диаметриден сал чоңураак. Аны мындай кылып разрез кылып турбаны эле ортодон. Мынантип нерден заклепка кылып окшотуп, кулакча кылып, ошо өкө крокодилге окшоп мынтип ачылып жабылыш үчүн. Уште мындай. Мынтип ачылып жабылат. Бул жагында да заклепка бар. Мына ручкасы бар, өйдөрак ушул. Муну алып келебиз дагы. Мындайдан экөө. Мына экинчиси дагы кудду ошондой. Мынасы бир 10 сантиметр, 10 эмес, 7 сантиметрдей. Айтып алабыз. Ушул жерге биринчисин баштаганда мындай примерно алып турмун. Бисмилла. Путуз менен тепкенибизде. Мындай пленкага чейин жетип тепкенден кийин мындай колуңуздар менен көтөрөсүздөр. Мынантип лунка кылып калтырып коет. Анан үстүн топуракты, чыккан лункадан чыккан топуракты мындай кылып крага атсаңар, мынерге төгөт. Бул топурак мына төктү. Бул топурак менен кимдерге көчөт теккенде, ушу топурак менен мына пленканы мына тегерегин тосуп коюш керек. Чтобы мынаяка аба кирбешти пленканын ичине. Аба кирсе, мынер көчөт отургандан кийин мынер ачылып калса, аба кирип, чөп чыгып, пленканы көтөрүп берет. Ошондой болсо мынер тосулса, чөп чыгат, чөптү күн ысыкта иритип берет ошон үчүн. Ошо мына топурак калыш керек, ушу менен жабасыңар. Биогумуз болсо ушул жерге кичине биогумуз таштап кетсеңер, андан дагы жакшы болот. Экинчисин мына жерине зымбайлап коесуңар, бул жакка каратып мынтип. Анын учуну кичине ийип коесуңар бул жакка каратып. Ушул эме мынанын ортосуна, лунканын ортосуна турулап туруп, ушунун учунан мына лунканын мына учуна чейин 40 сантиметр, 42 сантиметрдей ушунун ортосуна чейин. Ушундай расчет алып, мынерде мынаны туруласаңар, бул жагы тешиле берет. Ушинтип тешип кете бересиздер.